Assalamu алейкум, Алмаз байке, кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Алмаз байке, сиздин жөнөткөн акчаңызды, аманатты толук аткарганга аракет кылдык. Ошо бүгүн Эдил экөөбүз жолугуп, экөөбүз мындан 5-6 жыл мурда жолугуп мамиле кылган экенбиз. Ошо бир аз сүйлөшкөндөн кийин таанышып калдык. Жакшы болду негизи. Мындай болду, сиз жөнөткөн акчаны сомго айлантканда 16.600 сом болду. Мындай кыскача айтып коеюн. Ошо эмеге садикке памперс алдык 4320, продуктыга общий эле жазып койдум 4060. Анан сантехник ошо эжеке суранды, ошо директоричи, ошо сантехник келип бүгүн биз өз көзүбүз менен көрдүк. Ремонт кылып, ошо эмесине өзүнүн жумушуна 2000 сом деп лишний акча жок болуп атат дегенин, ошого 2000 сом ашырып бердик. Эти алып бардык 1500 сомго. Лампочка, ошо комнатага лампочка аябай керек болчу экен. Тез күйүп турат экен да. Ошого 2100 лампочка. Анан дагы жана бизге өзүнчө чай ичип койгула деп эме кылбадыңыз беле? Ага ошо чогуу эле эметип койдук биз. Чай ичпей эле ошо бир 2 үй бүлөгө өзүнчө 2 пакет даярдап койдук. Ага 2630 сом кетти. Ошо жалпысынан ушундай. Рахмат сизге. Жана Чикагодон салган тууганыбызга дагы чоң рахмат. Өмүрүңүздөр узун болсун. Ошо тапканыңыздар берекелүү болуп, үй бүлөңүздөр менен бактылуу болуңуздар. Ассаламу алейкум, Алмаз байке. Кыргызстандан сизге жалындуу ысык салам. Алмаз байке, биз бала бакчага барып келдик. Андан сырткары Руслан экөөбүз тааныштык, экөөбүз эски тааныштан болуп чыктык да. Өзүңүз жанагы бизге салып жүргөн акчаңызды чай ичпей эле дагы бир 2 пакет жазайлы деп чечтик. Бирөөнү ошо биздин админ кызыбыз Амина айтты эле, кошунабыз бар эле деп. Анан дагы бир пакет жазадык. Буюрса бүгүн кечинде бир пакет токмокко кетет. Мынакей буюрса аманатыңыздарды аткарып, Бишкек шаарынын Жал кичи микрорайонунун алдында, ошо жаш бөбөктөрүбүз ДЦП менен ооругандардын садиги бар экен. Анан биз балаларды тартпай эле коелу деп чечтик, себеп дегенде кадимки эле үй бүлөдө, кадимки эле эмеде шартта тарбияланган балдар бар. Анан эртеңки күнү балдардын ата энелери нааразы болуп калбасын деп. Азыр биз ушул жерге продуктуларды алып келдик. Андан сырткары так эле ушул мекемеде ушул сантехникасын бир аз жерин оңдотуп, ошонун акчасын да бөлүп бердик. Ал дагы отчетко тиркейбиз. Мына Руслан мырза. Алмаз байке, рахмат сизге. Ыраазычылык и жана Чикагодогу тууганыбызга дагы терең ыраазычылык. Алла разы болсун. Иштериңиздерге ийгилик. Рахматымды айтып коеюн. Чоң рахмат сиздерге. Ушу биздин балдарга келип жардам берип, ушу алыстан жардам бергениңерге чоң рахмат сиздерге. Алла разы болсун, ден соолукта болгула, өмүрлүү болгула. Ошо. Айтканыңыз кабыл болсун. Рахмат сизге.